الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly qadrli Allah Taalaның salih bendeleri, suyukli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağıngan jana sağınышына кабылган ümmet, жараткан Allah Taala алгач ушул жерге келген кадамдарыбызды мубарак кылып, анын аркасынан бериле турган чоң соопторду жана тилектерди орундаткан болсун. Мына İslam tarixinde Peygamber sallallahu жүрөгүнө катуу баткан эки окуя болгон. Бири Меккеде калды, ал Хадиженен болгон айрылык болчу. Экинчиси бул жерде өзүнүн бир туган атасы менен бир туган болгон амекиси Хамза разияллаху анхудан болгон айрылык. Ушул күндү көтөрө албастан Peygamber sallallahu кара күн болуп, аябай оор абалда болуп, күчтөн тайгандай болуп, кыйла алсырган. Мына ошол согуштун себепчиси болгон ушул мекен болгон. Бул жердин атын Ухуд дейт. Ухуд деген сөз Ahad деген сөзгө окшош. Жалгыз деген сөз. Жараткан Аллах субхана ва тааля бул тоону өзгөчө бир соопко касиеттүү кылып жалгыз кылып жараткан экен. Эч бир тоо мындай жалгыз касиеттүү болгон эмес. Аллах субхана ва тааля кайсыл Пайгамбар саллаллаху бизди кызыктырып, шыктандырып айткан хадистердин баардыгына карасаңыз, Ухуд тоосуну мисал кыла берет. Эгер чын ыкласың менен бир хурма берген болсоң, Ухуд тоосундай сооп берилет дейт. Эгер аны сен эл көрсүш үчүн берген болсоң, сага ошо хурманчалыктагы сооп жок дейт да. Ошо Ухуд тоосун эмне үчүн дегенде, бул жерде шейиттердин каны жатат. Экинчиден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ташбаран болуп тиштери сынган кезде, ошол кандары ташка тийген дейт. Ошол себептен азыр ошо Пайгамбар саллаллаху турган үңкүргө барса, дагы да ошондой баягы жыпар аттыр жыттан турат дейт да. Аллах субхана ва тааля ошондой из калтырган. Эми бул Ухуд согушунун себепчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сахабалардын баардыгы Меккеден хижрат кылып чыккан кезде, musulmanlar kaçıp ketти, üylörü mülktörge bizge kaldı deyip, üylörüne, mülktörüne, dövletlerine bolup alıştı, kocayn bolup alıştı kafirler. Tartıp alıştı mınday çıktığında, basıp alıştı. Buna oşunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga sahabalar aybay bayakı mallarından açışıp, kıynalıp turgan vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga oşunda bir ruhsat geldi. Ötele bayakı Medine'de kıynalıp ketkendiği için, kiçine olsa dağı öçünü alıp, biraz olsa dağı bayağı nefesini yazsın deyip, oşo kerbendi tonoş üçün ruhsat berdi. Mına oşonda kerbendi tonap, oşonun mülkünü tartып alganda, muну уккандан кийин kafirler aябай мындайча айтканда иштери күйүшүп, биз Мухаммад менен согушабыз деп, акырынан кийин Бадырга келишти. Бадыр согушунда алар жеңилди. Жеңилип кетти. Анан кийин кой деди, өч алганы башка күндө эмне кылабыз деп, жеңилгенден кийин перишлердин жардамы менен жеңилди да. Перишлердин жардамы менен жеңилгенден кийин 313 сахаба болгон. Бадыр согушунда 2000'den ашык атчан кафирлар болгон. Ошолордун баардыгын Аллах субхана ва тааля асмандан түшкөн перишлердин жардамы менен ошол Бадыр согушунда Пайгамбар саллаллаху жеңишке ээ болду. Аны көрө албастан бир күн болсо бир күн өч алабыз деп ушул Ухуд күндү белгилешип, ушул Ухуд согушунда келишти. Анда Халид ибн Валид деген исламдагы эң бир чоң Асадуллах, Алланын арстаны, Сайфуллах, Сайфуддин, диндин кылычы деген ушундай бир жакшы лакаттарга ээ болгон эң бир чоң полководец командир алар тарапта болчу. Динге кирелекте алар ат жанды башкарган бул жерде 3-кө 4-кө бөлүнгөн сап армия. Мына ушул талаада согуш болгон. Халид ибн Валид андайракта турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жачандарды бул жерге койгон. Ошол жачандардын көпчүлүгү каарлар 30 пара Куран жаттаган болгон. Алар жоголсо дин кошо жоголо турган деңгээлде ушундай бир назик адамдар болгон. Мына ошол жерде турушуп жачандар неме кылды, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертти. Биз жеңип, жоса жеңилип, кыйралып бараткан болсок дагы, силер ордуңарды таштабагыла деди да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеңилип, кыйралып баратканыбызда дагы ордуңарды таштабагыла деген, демек жеңип атат, олжолорду алып атат, демек жеңишке жеттик. Бу жерде туруштун пайдасы жок деп туруп, өздөрүнүн акылына салды дагы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга толук кандуу баш ийишмеди, тоодон түштү. Аны көргөн Халид ибн Валид, болду бизге жол ачылды деп, айландырып келип мусулмандарды чабып кетти. Ошонда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир нече сахабалар менен ушул тоого качты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга жаа атканда Абу Дуджанатыл Ансари деген сахаба болгон. Ошо Абу Дуджанатыл Ансари радияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай кучактады да баса калды. Жаанын баардыгы Абу Дуджанага сайылды. Абу Дуджана кудду бир кирпичесенге окшош болду, жааларга сайылып, катылып. Аллах субхана ва тааля бул жерде өтө бир чоң аянычтуу окуяларды неме кылган. Кийин ушул жерге шейиттерди койду. Анан кийин bir zamanlar ötkönden keyin sel adep kelергенден кийин кабырстанды жей бергенден Умар разияллаху анху ушул шейиттерди
жылдырайлық деп кейін өйдөрекем мына ушул жака жылдырды иншалла. Мен сиздерге кыскача баяндама берейин деген ниетим ушул болчу иншалла. Аллах насип кылса азыр бар шейиттерге барып, кичине бир Фатиха, Куран окуп, ошолорду кичине бир басила кылып, Аллах Таалам бизден дагы урпактарыбыздан ушундай жоодар, жоомарт, ушундай бир коркпос баатырлардын чыгышыны. Динибизде жок дегенде коркпой дин тутунуп, динибизде коркпосон динибизди эркин таркатып, бири-бирибизге ушу динибизде сыймыктанып, мактанып жүрө турган бир Кудай Таалам бизге неме берсин, баатырлык берсин. Көп адамдар бүгүнкү күндө дининен уялышат. Көп адамдар бүгүнкү күндө жолук салып, жолуксуздардын арасында жүрүштөн уялышат. Көп адамдар ушундай өзүнүн баш кийимини башка чөйрөгө кирип алганда чечип алышат уялгандарынан. Эмнеге дининен уялышат? Анткенде жүрөктөрүндө коркоктук. Ошол коркоктук жерден Кудай кааласа унутайлык, ушундай жоомарттарды зыярат кылган келдик, жоодарларды, баатырларды. Аллах субхана таала урпактарыбыздан кыямат күнү чейин коркпос, тайманбас, жоодар жана ушундай бир баатырларды чыгарууну Аллах Тааладан сурап калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.